Бишкек шаарынын 2 районунда өзүңүздөр көргөндөй айыл чарба азыктарынын жарманкеси өтүп жатат. Биз турган ушу Горький көчөсүндөгү жарманкеде көпчүлүк келген кардарлардын көбү ушул этке кезек күтүшүүдө. Технопарк соода борбору менен 7-киши райондогу Глобус гипермаркетинин жанында кала тургундары ортомчусуз дыйкандардан өз баасында азык-түлүк сатып ала алышты. Маселен, эттин килограммы 390 сом, тоок этти 135 сом, кумшекерге 46 сом, ал эми 10 даана жумурткага 85 сом коюлган. 1,5 миңге эт алдым. Эт нормально эле экен. Ошол. Базарда канча сом? Базарда 450ге чейин. 450ден бизде Көкжарда. Микрорайондун Көкжарда аябай кымбат, бардык нерсе. Пиязың деле, картошкаң деле баары эле кымбат. Бул жерден ошо алдык. Ар бир суббота күнү ушундай болуп турса жакшы эле болот, бул элге көп эле жардам болот. Айрыкча бизге окшогон пенсионерлерге көп эле жакшы эме. Эми андан тышкары да бизге продукты келсе, май келсе, май азыр магазинде 98 сомдук 140 сомдон болуп атат. Бизге ал туура эмес да. Базар бата айырма бар жакшы эле. Мисалы базарда 450-460 деп атат да. Жок, мен көрдүм өзүм деле, ошондой баасызчы. Анан ага караганда 50-60 сом деле акча да. Анан 3 кг, 5 кг алганда жакшы акча чыгып атат. 200-300 сом лишний төлөп атпайбы? Базарда 2450 экен оптовыйда. Биякта 2300 сом. Ошо. Карасам 150 сом айырма, жакшы эле акча да. Баа өкмөт тараптан бекитилип берилген. Ушундан уланбы шаар тургундары эртелеп күн мурун айтылган дарекке келип, дыйкан фермерлерди көпкө күтүп калышты. Кардарлардын мынчалык көп келерин сатуучулар дагы күткөн эмес. Буга чейин чет өлкөдө эт экспорттогон Эмил Мамбеткулов жарманкеге алып келген 500 килограмм ой этин 1 саатка жетпей сатып бүттү. Биз бүгүнкү күндө жаңы кече күнү мурда күнү эле айтылды. Биз бир уйдун тушасын алып келдик. Бир кунажындан 240 килограмм чыкты. Мындай кардарлар көп келерин күткөн эмеспиз. Мындан кийин келечекте 6-базар күнү боло турган болсо 2-3 туша кылганга даярбыз. Чындыгында мындай саамалык кардарлар үчүн дагы, өндүрүүчүлөр үчүн дагы ыңгайлуу болду. Ортомчусуз соода элдин пайдасына көбүрөөк болуп жаткандыгын сатуучулар белгилейт. Элге мына ошо өз баасына сатып берсек, ошол актайт. Элдин батасын алсак актайт деген ниеттебиз да. Чын-чындап эметкенде айтып атпайм, фирмага эч кандай пайда болбой эле. Биз 390дон алдык, 390дон сатып берип атабыз. Эми бул жарманке жуманын ишемби жана жекшемби күндөрү уланмакчы. Эгер кардар тараптан суроо талап жогору болсо, мындай саамалыкты республиканын башка аймактарына дагы жайылтуу пландалууда. Необходимо обеспечить. Бааларды фиксациялоо үчүн ар бир облустун жетекчиси өндүрүүчүлөр менен өндүрүмдү дүң баада сатуусу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшү керек. Натыйжа жакшы болсо, мындай жарманкелер ар бир аймакта ачылат. Мындан тышкары, Бишкек шаарында ар дем алыш күндөрү айыл чарба өндүрүмүнүн жарманкесинин өткөрүлүшүн камсыздоо зарыл. Шаардыктар бул жарманкелерде товарлар кандай баада коюларын алдын ала билиши керек. Эскерте кетсе, Кыргызстанда акыркы мезгилде азык-түлүккө болгон баа кескин жогорулап кеткен. Айрыкча эттин наркы көтөрүлүп кеткендиктен, Айыл чарба министрлиги тирүү малды экспорттоого тыюу салган. Азык-түлүктүн кымбаттоосун адистер валюта курсунун өсүшүнө байланыштырууда. Чолпон Бешилен кызы, Гүлчурок Казымкулов, Нью ТВ.